بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бардығыбызды жоқтан бар қылып жаратқан, тағдырыбызға жақсы күндерді жазған, шундай жарықтықты көрсетіп, жүрегімізге иман салған, бардығыбыздың рызқыларыбызды беріп атқан Алла Субхана ва Тағалаға шексіз шүкірлер. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға салават, саламдарымызды айтқандан кейін, урматты мұсылман бір тоғандар, бүгінгі сөйлене тұрған сөзіміз, ар бір Алла Тағаланы менің Құдайым, Пайғамбарымызды менің пайғамбарым, ақырет күні шындық, бұл дүниеде мен ислам динін маға дин қылып берген Алла Тағаладан разымын деген ар бір момын мұсылман үшін өте зарыл болған сабақ болмақшы. Бұл деген нәрсе емне? Біз күніне намаз туралы, ораза туралы, арам туралы, адал туралы, бұл дүниеде башқа бір ибадаттар туралы кеңірек сөз қылып келеміз. Бирок күн сайын адам баласы ансыз жашай албай тұрған нәрселер бар. Бұл эмне деген нәрсе? Бұл жеп ичүү, күнүнө тамактануу. Адам баласын башка нәрсе кийим кийгизбей койсоң, эски кийим менен жылдап жүрө алат экен. Бирок тамак деген 2 күн тамак ичпеген адам жыгылып калат. Бирок ушунча муктаждыгыбыздын эң зарыл болгон муктаждык бул жеп ичип аткан тамак ашыбыз, рызкыланып аткан нерселерибиз. Бул эң зарыл болгон нерселер. Бирок урматтуу бир тууган, ушундай тараптадагы ар бирибиз ошо жеп ичип аткан, эмне жеп атабыз, эмне ичип атабыз, ар бирибиз буга көңүл буруу эң зарыл маселелерден болот. Биздин кылып аткан ибадатыбыздагы, окуп аткан намазыбыздагы, тутуп аткан орозобуздагы, кылып аткан ажылыгыбыздагы, барып келип аткан умурабыздагы кайсы ишибиз болбосун, ата-энебизге бир хадия, белек алып берип атсак, кошуналарыбызды чакырып дасторкон жайып атсак, бир жетим жесирге садака берип атсак, кайсы нерсебиз болсо дагы биздин тапкан тутканыбызга байланыштуу болот экен. Ошо тапкан тутканыбызды адалдан таап келип атабызбы, же арамдан таап келип атабызбы? Алла Таала бул дүнүйөнү жаратып, адамзатты жаратып, аларга сыноо дүнүйөсү кылып туруп, сыноону өткөрүш үчүн адал нерсе, арам нерсе деп эки нерсени коюп койгон. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бул дүнүйөдө кыска дүнүйө экен. 60-70 жыл өмүр көрөт экенбиз. Мүмкүн Кудай сактасын андан да аз өмүр көрүп калышыбыз мүмкүн. Бирок 70-ден ассак деле анын эч бир лаззаты жок болгон дүнүйө. Белиң бекчейип, өзүң алың кетип калган учурлар болот экен. Бирок ушундай кыска дүнүйөдө курган насибизге алыбыз жетпей, шайтандын жетегине алыбыз жетпей, бардыгыбыз арам нерсеге түшүп алат экенбиз. Мен мусулманмын, жүрөгүмдө иманым бар, Алладан корком, мен пайгамбардын изин басып жашаганды каалайм деген инсан бул нерселерге катуураак көңүл буруп коелу. Урматтуу бир туугандар, Алла Субхана ва Таала бизди ушу адал нерселерди жаратып туруп, ушуну терип же, ушу нерсе менен жаша, ушу нерсе менен карым катнаш кыл, ушу менен адамдын көңүлүн ал, ушу менен менин ыраазычылыгымды ал деп Алла Таала арам нерселерди берип койгон. Биягына арамды да көрсөтүп, ушундан сактангын, ушуга жолобогунуң, жолобой турган болсоң менин ыраазылыгым бар. Ушуга шайтандын жетегине түшүп туруп, ушуга түшүп кете турган болсоң мени нааразы кылып аласың деп арам жолду да көрсөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде: «Я юханнас, инналлаха таййибун, ла якбалу илля таййибан». О адамдар, Алла Таала таза зат, Алла Таала улуу зат, Алла Таала бир гана таза нерселерди кабыл кылат дейт. Урматтуу бир тууган, кээ бирде ар бирибиз ойлонушубуз мүмкүн. Бул арам нерсе эмне деселе, арак арам, чочконун эти арам, көчөдө арам өлүп калган малдын эти арам деп эле ошо менен көпчүлүк мусулмандарыбыз 89-90% мусулмандарыбыз ошону менен чектелип калганы өкүнүчтүү болуп атат. Бир туугандар ойлонолу, туура ал нерселер арам,
Бирок кээ биз адал деп өзүбүзгө эсептеген нерселер дагы кээ бир тартиптерибизди бузуп чектен чыкканда алар дагы арамга айланып калат. Кайсы жеп аткан наныбыз адал, туура. Буğdaydan жасап жеп атабыз, арпадан, жүгөрүдөн жасап жеп атабыз, пешене термелине тапкан сыяктуу болуп атабыз. Ошону жасап жеп аткан нерсебизди арам жолдор менен бирөөнү какшатып тартып алган болсок, бирөөнү ак жеринен күйгүзгөн болсок, бир жерден уурдап келген болсок, кызмат абалыбызды пайдаланып туура эмес кылып туруп коррупция кылып, бир паракорчулук кылып туруп алган болсок, бул нерселер так ошондой арам болуп калат. Ушул нерселерге өтө көңүл буралы, таксырларым. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде «Я айюхан нас, кулу мимма фил арди халалан таййиба, ва ла таттаби'у хутувати шайтан, иннаху лакум адуввун мубин». О адамдар, силерге жерден берилген таза нерселерден, адал нерселерден жегиле, жер бетиндеги адал нерселерден жегиле, таза нерселерден жегиле. Силер шайтандын кадамдарын ээчибегиле, шайтандын артынан ээчип калбагыла. Шайтан силер үчүн эң чоң душман деген. Шайтан арам нерсени оңой көрсөтөт экен. Ар бирибиздин жашообузда ушундай нерселер бар, бир туугандар. Арам нерсе жолу оңой да болот. Ушул жерди кылам деп адам ушундай азгырыкка кирет. Шайтан ушинтип азгырат экен кээ бир учурда. Ушуну кылып кое бер, ушул жерде маселен бир 100 000 сом табасың, бир 10 000 доллар таап аласың. Болду андайын бизнес, такыр сен арамга жолобойсуң деп алдайт экен. Ушундай шайтандын оң тарабынан келген нерселерге да алдатпайлы. Бардыгыбыз түбү, фундаменти арам болгон нерсе кийинки нерселерде да арам кыла берет, урматтуу бир туугандар. Ахмад ибн Хамбал деген улуу алым өткөн. Ошо киши ушундай деп сөз айткан. Эгер сен дейт, ал кезде азыр доллар, евро, сом, рубль ушундай акчалардын аты бар. Ал кезде динар, дирхам деп аталат эле. Мен сен бир көйнөк сатып алсаң, 10 дирхамга сатып алсаң, 9 дирхамы өзүңдүн пешене териң менен тапкан ушундай адал акча болуп туруп, бирөө 1 дирхамды ушинтип туруп ошого эми кошуп ала берейинчи дей турган болсоң, ошо калган 9 дирхамын кошо арам кылат дейт. Урматтуу мусулмандар, бардыгыбыз ойлонолу. Шайтандын жетегине түшүп туруп, ушундай арамга кирип кетпейли. Кур'ан-ы Каримде «Факулу мимма разакакумуллаху халалан таййиба, вашкуру ни'маталлахи ин кунтум ияху та'будун». Алла Таала силерге рызкы кылып берген таза, адал нерселерден жегиле. Эгер силер Алла Таалага ибадат кылган болсоңор, Алла Тааланын ниматтарына шүгүр кылгыла дейт. Бул дүйнөдө эң чоң байлык каниеттүүлүк байлыгы. Бир улуу зат айткан экен, сага эгер дос керек болсо, Алла Таала жетиштүү. Алла Тааланы дос кыл. Дайыма жай намазың болсун. 2 рекет намаз менен Алла Таалага жалынып, Алла Таалага жакындап, Алла Тааланы дос кыл. Дос болууга Алла Таала жетиштүү. Эгер душман истесең, сенин нафсиң шайтан жетиштүү деген экен. Душманды ар кимден издейбиз, ким мен жөнүндө сүйлөбөйт экен, ким мени жамандап койду экен деп ошону душман кылып алабыз. Же болбосо ушу арзыбаган нерселерге таарынып бир адамдарды душман кылат экенбиз. Бирок душман издей турган болсоң, сага шайтан жетиштүү дейт. Эгер байлык издей турган болсоң, сага каниеттүүлүк жетиштүү. Алла Таала бердиби сага кичине бир чөйчөк тамагың болсо дагы, ошо нерсеге шүгүр кылып, каниет кылып, Алла Таала ушуну да берип атасың, ушуга да жетпеген адамдар бар го, Кудайым ушуну рызкы кылып берип атасың деп, болгон колуңда нерсеге шүгүр кыла турган болсоң, сага ошо байлык болуп жетиштүү дейт. Байлык издесең, сага каниеттүүлүк жетиштүү. Эгер үлгү алуу издегиң келип атса, бир нерседен үлгү алайын, үлгү алып мен оңолоюн деп аткан болсоң дейт, сага өлүм жетиштүү деген. Сени менен чогуу эле жүргөн, сени менен классташ болуп жүргөн, сени менен кече университетте курсташ болгон, сени менен кесиптеш болгон, ушул адамдардан араңдан кетип атабы? Демек, эртең менин башыма ушул күн да келет деп туруп, жашооңду оңдогунуң, үлгү издеп атсаң, сага өлүм жетиштүү дейт. Урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө бардыгыбыз эмне каниет кылып жашайлы. Азыркы учурларда адамдардын оорулары мына 30 жыл мурун, 40 жыл мурун
Биздин мындай ошо кездеги адамдарыбыз, биздин аталарыбыз болуп калды, жакшы билишет. Bir учурда, bir класста 10-20 эркек бала окуп чыкса, 11 класс кийин университетте окуп, bir киши болгучу 30 жашка чыкканынча, ошонун жарымынан көрү 60-70% аракка берилип кеткен учурларда болгон bir учур. Кудайга шүгүр, динибиз келди, эгемендүүлүгүбүз менен бирге динибиз келди. Динди түшүнгөндүктөн азыр ушу арак арам экен, баланча арам экен деп адамдар ушу арам нерселерден бардыгы сактанып калышты. Бирок башка оорулар өзүнө жараша, заманга жараша өзүнчө ошо коомдун ооруган маанавий, моралдык оорулары болот экен. Азыркы оорулар эмне? Азыркы жаш балдарды карасаң ушундай коркуп кете турган нерсе, туура арак ичпей аткан чыгар, мечиттерибиз жаштарга толгон чыгар. Ушундай жакшы, бирок адамдардын бардыгы ушу дүнүйө жарышы менен ооруп калды. Ушу кооз машинелерди айдайм, жөн телефон көтөрбөйм, мен iPhone көтөрүшүм керек, мен Кыргызстанда иштебейм, мен Америкага барып иштешим керек деп. 10 жыл, 20 жыл мурун Москва деген оору Россияга тарамай оору башталды эле. Азыр Америкага кетмей оорулар башталып атат. Мексика аркылуу жолдордо сүзүп, эмне деген кыйынчылыктар менен көрүп, жолдо өлүп калганы канча, кырсыктаганы канча. Урматтуу бир туугандар, урматтуу жаштар, сиздерге кайрыларыбыз. Ушул жерде азыр ачарчылык заман эмес. Тиги 90-жылдардан жылдардан кийин ушу иштейм десең дагы адам көчөлөрдө иш жок эле. Азыр иштейм деген адамга иш толтура, иш кылуучу жок болуп атат. Азыр такыр болбой калдым деген адам да базарга барса, бир аз үйүн баккандай акча табат. Бирок жаштардын бардыгы андай эмес. Ушундай бир ооруга кирип алышты, бардыгы миллионер болгусу келет. Туруп эмгек кылбай туруп миллиондорго жеткиси келген ушундай адамдар пайда болуп атат. Бул нерселерди бардыгыбыз ойлонушубуз керек. Ар бир нерсе ушу нөлдөн башталып, төмөндөн башталып туруунан көтөрүлгөн, ошо барктуу болот, урматтуу бир туугандар. Жөн эле бир токойду эңсей бербей, колуңдагы чырпык болсо дагы ошого шүгүр кыл деп аалымдарыбыздын үгүт насааттары бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде Kullu cismin nabata minal harami fannaru awla bihi. Ар bir дене болгон болсо, ал дене арам менен азыктанып, арам менен чоңойгон болсо, ага тозок гана ылайыктуу деген урматтуу бир туугандар. Бир ошо арамды, ошо кыска дүнүйөдө арам нерселерди жей берет экенбиз, балдарыбызга алып барып жедире берет экенбиз. Ал балаң, урматтуу ата-энелер, жакшылап угуп алалы, бул акыйкат чындыктарды. Бир оңой акча, адамдардын акысын жеп, кол коюп, же паракорлук кылып, же болбосо ар жерден жыйнап, ошентип оңой нерсе менен, мен уручканын учу менен, же болбосо отуруп алып креслодо отуруп акча табам, же болбосо мындай дегенге көнүп алышыбыз мүмкүн. Ал нафсиңе жагып атат. Ошентип топтоп алып барган акчаңды жеп, ошону сиңирип, ошон менен чоңойгон бала, урматтуу бир тууган, келечекте сага бала болуп бербейт. Сени алып барып туруп кары барып, ошонун көзүн карап калган учурларда анан алып барып туруп карылар үйүнө таштай турган балдар ошолордон жаралат. Илгерки биздин аталарыбыз кайраттуу эле, өзү ачка кылса дагы атасын алып барып туруп эч ким карылар үйүнө ыргыткан эмес. Намыс деген болгон бул нерселерде. Атам менен кошо жашайм, энем менен кошо жашайм дейт эле. Азыр көрүп атабыз кээ бир учурларда, ушул жерлерде канчалаган ата-энелер ыйлап келип атат. Эмне дегенде, ушу бир жалгыз балам бар эле, эркелетип чоңойттум, чоңойткондон кийин ушу мени менен жашабайм деп аял алып алгандан кийин аялы жашагысы келбейт деп. Ошо бир аялга алы жете турган кайратсыз балдар болуп калып атат. Эмне нерседен болуп калып атат? Бир тууган өзүбүз ойлонуп көрөлүчү. Жалаң ушундай шубхалуу тамактарды жейт, арам тамактарды жейт, бирөөнүн көз жашынан келген тамактарды жейт, бирөөнүн каргышынан келген, ошону менен сиңип, ошо нерсе денесине сиңип, ошондон чоңойгон балдар кайратсыз, чечкинсиз, ушу бир нерсени ойлоно албаган, акылынын курчтугу жок, көзүнүн көчтүгү жок, келечекти көрө билбеген, ата-энеге мээрими жок, мекенге деген намысы жок балдар ошондон пайда болуп калып атат. Урматтуу бир тууган, бул нерселерди бардыгыбыз көңүл булалы. Мусулманчылыгыбыз келдиби? Мусулманчылыгыбыз бир эле намаз окуу, бир эле орозо тутуу эмес. Мусулманчылык жалпы ал-ислам кул дейт.
İslam bir toluktuk nerse, al paramparçaga bölünböy turmattуу bir tuğan. Uşul jerde mına kol, bu 5 manjası bolsa kol, toluk kol dep aytasыз. 1-2-3 manja bolsa, uşu manjası jok kol eken dep adamlar çoçup mamile kılat. Oşo siyaktуу urmattуу bir tuğan. İslamды tutasыңбы? Namazын da okuysun, orozosun da tutasың, acılığın da kılasың. İslamdın içinde emne adep ahlak bolsa, bardığın tutkanda İslam anan toluktuk bolot. Oşonda toluk bir musulman bolgon bolabыз. Alımdarыбыз ушундай дейт. Kimde kim kaysı bir adam aram lukmanı, aram bir üzüm nandı aşkazanına saldı mı, oşon üçün anın 40 kun kılgan ibadatı kabul bolbayt degen. Munu koldop koştoğan paygambarımыздın hadisleri da köp urmattуу bir tuğan. Jaşoğuzda görüp atabız. Azır mına uşul uçurlarda bardığızga kayırlarыбыз. Kaysı bir Kırgızdın balası, kaysı bir Kırgızstanda kançalagan musulmanlar jaşayt. 80'ge jakın ulut jaşayt. Oşonun kança 90% aşığı musulmanlar. Kaysı bir musulman garkı. Oşo Özbek, Uygur, Tatar, Lizgin, Dargin, Karaçay, kim bolbosun bize musulman degenderdir. Oşo kaysı biri alparıp Atenesin karılar üyüne ırgıttele. Hiç vakit ırgıtkan emez. Açarçılık zamanlarda, soğuştan keyinki uçurlarda da karılar üyüne barıp durup karap göre turgan bolsoň tagdyr baldары soğuşta kırılıp kalıp ölüp anan hökümet alparıp anan koyup koygon gana uşunday faktorlar bolgon. Azır bardığız oylonup görölü. Karasaňızlar karılar üyüne barganda 90% musulmanlar jüröt. Oşonun kebirölerin baldары bay, kımbat maşinelerdi alıp aydap jürüşet. Emnelikten urmattуу bir tuğan uşunday din joktuğunan aram adaldı ayırmalabay kalgan baldardan oşonday deydiler çıkıp kalat. Je adam ekeni bilinbey, je ayban ekeni bilinbegen. Bardığız dua kılalı. Urmattуу bir tuğan namazı kabul bolbayt degen duası da kabul bolbayt. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bir adam sapar kılıp gelet deyt. Sapardağı adamdın en duası kabul bola turgan adam sapardağı adam bolot. Mekeninen alыс jürgen adam. Bir o paygambarыбыз bir hadiste bir adamdın çaştары uypalangan, denelerin çaң baskan, saparda jürgönü belgilүү bolgon uşunday bir adam gelet. Kolun açatı ya Rab, o jaratkanım dep dua kılat. Bir oğanın mat'amuhu haram, maşrabuhu haram, melbasuhu haram, ve gudiya bil haram, fa anna yustajabu leh. Anın jegeni haram bolsa, içgeni haram bolsa, giygeni haram bolsa, azığı haram bolsa, anın duası kantip kabul bolot degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarыбыз kabul bolsun, menin balama bergen duam kabul bolsun, Allah'a kılgan duam kabul bolsun, okugan namazım kabul bolsun, tutkan orozom kabul bolsun, bergen sadakam kabul bolsun, ata-eneme kılgan jakşılığım kabul bolsun dey turgan bolsak, tamagыбыз toňdoýlu, adaldan akça tabalı, adaldan tamak tabalı, adaldan azık tabalı. Urmattуу bir tuğandar, alımdarыбыз uşunday bir adamdın baylığına aramdan taap bayıp atkanına sen kızıkpayla koy degen. Al jarım baylığın sadaka kılıp berbeyse de Allah Taala kabul kılbayt. Bir o kalgan bölügü sadaka kılıp berbeydi ve kalgan bölügü üçün de çırkırap tozokka giret deydi. Urmattуу bir tuğan, oşon üçün aram nerseler bul jakşılıkka alparabagan nerseler. Abu Bakr radıyallahu anhu paygambarыбыздын sahabası kaysı bir tamak gelse de oşonu surap jeytelemin tepçi. Bul kaydan geldi, emne nerseden jasaldı, emne kılıp kanday kişi jasadı dep. Bir günü özünün bir kızmatçısı tamak alıp gelip kalat. Bir kurmanı oğuzuna salbiyip jutup yegenden suragandayn bul kaydan geldile. Men İslamga gelelekten murdun göz açıktık kılçelem, adamlarga geleceğini aytıp berçelem. Oşenti bir önükün aytıp bergen, oşon nakısı dep alıp kelip berdi degende Abu Bakr radıyallahu anh şu manjaların oşenti tamagına tıgıp, oşenti oturup kuzup, artından su içip kuzup, oşentkende bir kurma üçün oşunça janыңды kıynaysыңбы degende Abu Bakr radıyallahu anh oşu kurma menen koşo canım çıksa dağı çıkarganga dayar elem degen. Oşentip Allah Taala'ga ey Allah'ım kolumdan gelişince çıkarganga hareket kıldım. Kalgan kiçikey bölügü aşkazanımda kalıp ketse sen geçer dep dua kıldı ele. Urmattуу bir tuğan Sa'd ibn Abi Waqqas degen paygambarыбыздын jakın sahabası var ele. Bir günü paygambarыбызga gelip ya Rasulallah, o Allah'ın paygambarı, sen maga duam daima kabul bolsun dep
Uşu Saad ibn Abi Waqqastın duası kabul bolgan insan bolsun dep bir dua kılçı degende Paygambarımız an üçün sen jegen içkeningdi tazala degen, adaldan je degen. Paygambarımız ötkөндөн keyin Saad ibn Abi Waqqas uşunday duası kabul bolgan adam bolot ele. Daima kolun götөрgöndө janda sahabalar narazı kılgandan da korkut ele, narazı olup ketip bizge bir narazılık, bir sezimi olup kalsa başımızga kırsık gelip kalbasın dep. Anın duası kabul boluşuna janındagilar işenetile. Saad ibn Abi Waqqas uşunday tamaktarın Paygambarımız aytkandan keyin tamaktarına uşunday titiz bolgon, uşunday ötө mani verip karagan insan ele. Urmattуу bir tugandar, bardыгыбыз ошондой дуабыз кабыл болгон, намазыбыз кабыл болгон, оозубузда зикрибиз кабыл болгон, өзүбүз Алла Таалага жагымдуу болгон инсан болгубуз келсе, келиңиздер тамактарыбызды, каяктан жеп атканыбызды, каяктан кийинип атканыбызды, каяктан азыктанып атканыбызды, каяктан ырызкы таап жеп атканыбызга көңүл буралы. Алла Таалам адал жолдон адаштырбасын.